деп атам. Силер политический это преследование. Вот политический преследование үйім емес, бұл иш-чарама келіп отырсыздар. Коомдук жай болот. Коомдук жай емес. Коомдук жай емес. Биздин иш-чарабыз жетет. Коомдук жай мына. Коомдук жай байке. Коомдук жай мына эшиктер жакында барып сүйлөшсөң эшик. Бул жер болсо бирөөнүн часасы болсун. Бирөөнүн имараты, бирөөнүн иш-чарасы болуп атат. Башка бир күндө Кыргызстанда ондогон жок байке, баардык жерде ачык болот. Сиз азыр мен бул сөзүңүзгө да эмеске точка коюп бере алам. Бул биздин иш-чарабыз. Бул иш-чарага тандалып өткөн катышуучулар катышат. Баары тандалып келди. Бул эле мыйзам эмес. Экинчи нерсе, Кыргызстанда ондогон тренинг сигналдар өтүп атат. Кээ бирөө жабык айтылат, кээ бирөө айтылат. Биз ачык жарыя кылып конкурс негизде алып атабыз. Бул кодос байке бүтүп коёт. Экинчи нерсе, бар бир нерсе. Бул политический преследование. Мен ачайт. Анткени кечеги Саняга барышты. Мага келишти, башка иш-чарага силер келбейсиңер. Милиция органда сиз кайсы кызматта экенин билесиз. Бул ачыктан ачык преследование себептегенде бул биз эми ачык жашай албай калдык бе? Активист болуп алып үчүн жүрө албай калдык бе биздин өлкөбүздө? Бул жакшы эмес да. Ушунча эле кимде мындай болду деген жок. Келгениңиз это тап-таза политический преследование. Биз мыйзам бузган жокпуз. Мыйзам бузса, белгилүү документ менен мындай болупсың, моундай болупсың. Башталганда башталып, мага телефон чалып, текшерсе болобу, жок, Абдыганы чалып атат, башка чалып атат. Мына сен чыдап анткени бул байке мен эркиндикти ушунчалык сүйгөн адаммын. Бул Түркменистанда гана ушундай да анткени кийим иш-чара өткөрсө бир орган коюп коет. Өтө билесиңерби? Карасаевдин үйүндө жашап аткан убакытта НКВД бирөө коюп койгон. Кыргызча сүйлөп баштаган терезени такылдатып орусча сүйлө деген себеп дегенде ошол сөздүн баарын түшүнүп туруш үчүн алар башка сөз сүйлөсүн. Ушундайга баратабыз.